Баарына салам достор, сиздер менен футбол дүйнөсүндө болуп жаткан эң кызыктуу кабарлар менен футбол жаңылыктары каналы. Каналыбызда биринчилерден болсоңуз подписация кнопкасын басып жанындагы коңгуроочону басып коюңуз. Эгерде сиз биздин видеону биринчилерден болуп көрүүнү кааласаңыз, бүгүнкү чыгарылышты баштайбыз. Экраныңызды чоңойтуп алыңыз. Абидал Барселонада калат. Барселона спорт директору Эрик Абидал өз жумушунан кетпейт деп кабар берет Кеденасер интернет булагы. Барселона клубунун президенти Хосе Бартомеу, башкы директор Оскар Грау 40 жаштагы футболчу менен жолугушту. Натыйжада Абидал өз жумушун улантуу тууралуу чечим кабыл алынды. Маалымат үчүн айта кетебиз, Абидал клубдун мурунку машыктыруучусу Эрнесто Вальверде учурунда футболчулар оюн талаасына түшүүнү каалабашы жана жипсиз жолугону жөнүндө айткан болчу. Бул сөздөр менен чабуучу Лионель Мессинин нааразычылыгына кабылган болчу. Барселона спорт директору Эрик Абидал Барселона чындыгында Абамейянга кызыгып жатканын тастыктады. Суарес жаракатынан соң күчтүү болуп кайтат, бирок дагы бир чабуучу аштык кылбайт. Биздин тизмеге Жиру, Фернандо Лоренте жана Абамейянг бар. Бирок январда чабуучу сатып албоого чечим чыгардык деп сөздөрүн аяктады Барселона спорт директору Эрик Абидал. Атлет клубунун баш машыктыруучусу Гаритано Испания кубогу жарым финал алкагында болуп өткөн Барселонага каршы оюн тууралуу өз ой-пикири менен бөлүштү. Көрмандар үчүн чын дилибизден ыраазыбыз. Мына ушундай оюндар биздин философиябызды бекемдейт. Бизде күчтүү курама бар жана көрмандардын колдоп кубаттаганы жана ар дайым алдыга умтулган курама бар деп сөздөрүн аяктады Атлет клубунун баш машыктыруучусу Гаритано. Барселона клубунун баш машыктыруучусу Испания кубогу жарым финал алкагында орун алган Атлет клубуна каршы оюндан кийин өз пикирлери менен бөлүштү. Натыйжадан башкасы баары жакшы болду. Турнирден четтеп калганыбыз өкүнүчтүү. Бирок бул кыйын болгон бетештен. Мен көп нерселерди өзүмө кабыл алдым. Де-Йонг менен болгон учурду көрбөдүм. Мага анык катачылык болгонун айтышты. Бирок калгандардын пикирлерин талкуу кылбаймын дейт Барселона баш машыктыруучусу Кике Сетиен. Барселона жарым коргоочусу Серхио Бускетс Испания кубогу жарым финал алкагында орун алган Атлетик клубуна каршы оюндан кийин өз пикирлери менен бөлүштү. Биз турнирди бир гана катачылык менен турнирден четтеп калып жатабыз. Биз жакшы оюн көрсөттүк деп ойлоймун. Биз жеңишке татыктуу элек. Бүгүн баарыбыз үчүн кайгылуу күн. Биз турнирден четтеп калууну каалабаган элек. Бирок дагы 2 турнир бар жана биз күрөштү улантабыз деп футболчу сөзүн аяктады. Реал Сосьедад клубунун баш машыктыруучусу Аль-Гуасиль Испания кубогу жарым финал алкагында болуп өткөн Реал Мадридке каршы оюн тууралуу өз ой-пикири менен бөлүштү. Көрмандарыбыз бүгүнкү жеңишке татыктуу эле. Биз 32 жылдан бери жарым финалга чыга элек болчубуз. Биз жеңиш үчүн келдик деген элем жана ошондой да болду. Аябай кубанычтабыз. Бул жеңиш көп нерсени түшүндүрөт. Көрмандарга толгон Бернабеуде спектакль көрсөттүк. Өзүмдүн канчалык бактылуу экенимди сезүү мүмкүн деп сөздөрүн аяктады Реал Сосьедад клубунун баш машыктыруучусу Аль-Гуасиль. Реалдын баш машыктыруучусу Зинедин Зидан Испания кубогу чейрек финал алкагында болуп өткөн Реал Сосьедадка каршы оюндан кийин өз пикирлери менен бөлүштү. Бул футбол убагы менен ушундай оюндар болуп турат. Татаал оюн өткөрдүк. Акырына чейин аракет кылдык. Эсеп 1-4 болуп турганда да өзүбүзгө ишендик. Атаандашыбызды куттуктайбыз. Жеңилүүнү да кабыл кылыш керек. Өз оюн талаабызда 4 гол дарбазабыздан алып чыктык. Бул болсо жаман. Бирок биз эч нерсени өзгөртүүбүз шарт эмес. Калган турнирлерде аракет кылышыбыз керек деп машыктыруучу Зидан сөзүн аяктады. Реалдын бразилиялык коргоочусу Марсело Испания кубогу чейрек финал алкагында болуп өткөн Реал Сосьедадка каршы оюндан кийин өз пикирлери менен бөлүштү. Экинчи бөлүм башында жакшы оюн көрсөтө албадык, бирок кайтууга аракет кылдык. Ар бир оюн бири-биринен айырмаланып турат. Бизде жеңишке татыктуу курам бар эле. Реал дайыма жеңиш керек. Калган 2 турнирлерде аягына чейин аракет кылабыз деп Реалдын коргоочусу Марсело сөзүн аяктады.
1955-жылдан бeri Real Madrid жана Barcelona биринчи жолу бир күндө Испания кубогунун жарым финалынан четтеп калышты. Ливерпуль клубунун баш машыктыруучусу Юрген Клопп Англия премьер-лигасынын январь айындагы эң мыкты машыктыруучусу болуп табылды. Маалымат үчүн айта кетсек, бул сезондо Англия премьер-лигасында бир гана октябрь айында Челси баш машыктыруучусу Лэмпард октябрь айынын эң мыкты машыктыруучусу болуп табылган эле. Калган бардык айларда мыкты машыктыруучу болуп Юрген Клопп болууда. Англия премьер-лигасынын январь айынын эң мыкты футболчусу намына Манчестер Сити чабуучусу Серхио Агуэро ээ болду. Ушуну менен видеобуз аягына чыкты. Кийинки видеолордон көрүшкөнчө аман болуңуздар, жакса лайк басыңыздар.